Документтер текшерип коюп, рейд жүрүп атты. Бак рұқсат алышына рейд. Сиздин документиңизди көрүп коелучу. Старшина милиции Сатиханов Нурсултан. Рахмат. Не деген рейд болду? Бак рұқсат алышына. Кагазыңарды көрүп коюн, Кагазыңарды көрүп коюн. Кагаз алып келгенде тоона неме. Мындай да адилет. Жок, ушаны адилет турса. Неме турат го? Рулдун үстүндө эле мындай карасаң кагаз турат. Рейд иш берчи. Негизги максаты эмне? Максаты мас айдоочу көйүп турат ошо алдын алуу. Мас айдоочуларгабы? Мен мас айдоочумун ошондо? Жок. Анан эмнеге мени токтоттуңуз? Анан эмнеге мени токтоттуңуз? Ар бир машинаны токтотуп текшерип алыш. Иш берчем ошондо токтотуп текшерип. Токтотуп мас же мас эмес экенин билүү турабы? Токтотуп мас же мас эмес документ ошол бүт ошолорду текшерип алыш. İşmetçen bana bet koymuşsun ha. Şu nasıl bet? Evet, konuşuyor iş biliyorsun. Bunlar tartışsanız bu arada aydaç. Так. 16. 17. Кыргыз Республикасы. Канат турат. Сен качып турасың? Жарык тозулуп калды. Кыргыз Республикасынын ички иштер бөлүмү шаардык көчүрмө боюнча өкмөттүн тарабынан ардын аймактардагы жүргүзүүчү рейд иш негизинде 2020 жылдын 17-сентябрында Ош шаарынын аймагында коомдук жол кыймылынын коопсуздугун жана жолуна кырсыктардын алдын алуу максатында Бакус мас айдоочу аталышындагы рейдтик иш-чарасын өткөрүү боюнча иш мерчеми дейт. Ош шаарынын аймагында коомдук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында жүргүзүлүп жаткан алдын ала профилактикалык иш-чараларга карабастан Ош шаарынын аймагында оор кесепеттер менен коштолгон жана бираш башкарган айдоочулар тарабынан жасалган жолуна кырсыктары көп катталып жата. Жогорудагы негизинде Ош шаарынын аймагында жолуна кырсыктарын болтурбоо алдын алуу айрыкча коомдук тартип Нерденчи? Так, Бакус мас айдоочулардын рейдтик иш-чара өткөрүлүп. Бир эле мас айдоочу экен да. Если без документ жүргөндөр деген болсо, анда мен документимди көргөзөт элем да. Демек азыр менин мас экенимди күмөн санасаңыз, анда наркологический баралы текшерели ушундай иш-чарабыз. Азыр мен документимде кең чанда толук окуйчу. Жол кыймылынын коопсуздугун жана жолдук тартипти сакталуусун камсыздоо иш-чаралары боюнча автоунаа каражаттарын алкоголдук же такси мас абалында башкарган айдоочуларды аныктоо иш-аракетин күчөтүү дейт. Автотранспорт каражатын айдоочусун же транспорт каражаттарга болгон адамдардын коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын бузган, коомго карата даана сыйлабастыкты билдирген, жол кыймылынын эрежелерин бузуу менен коштолгон унаа жарыш белгиленген жерлерде ар кандай түрдөгү көрсөтмө жүрүүгө жана автобей баштыктарга чек коюу максатында өздүк курамдын иш алып баруусу күчөтүлсүн дейт. Белгиленген тартипте катталган транспорт каражаттарын жана тиешелүү уруксатсыз кайра жабдылган же белгиленген тартипте катталган атайын 3
үн чыгаруучу же жарык берген белги түзүлүштөр менен өз алдынча жабылган транспорт каражаттарын жана автоунаалардын алдыңкы маңдайкы айнектеринин каптал айнектерин караңгылаткан аталган айдоочулардын карата тийиштүү иш-чараларга күчөтүлсүн, ошондой эле мыйзамдуулукту жана камсыздык тартип бузууларына бөгөт коюу максатында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички ийликте бөлүмүнүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча ММК Ош шаардык прокуратурасынын кызматкерлери менен бириккен 2016 күндөрү мас айдоочу аталышындагы рейдтик ыкчам алдынуу иш-чарасынын мезгилинде төмөндөгү иш-чаралар аткарылсын. Уюштуруу жана өздүк курам менен иш алып баруусу боюнча Ош шаарынын аймагында оор жол транспорт кырсыктарын алдын алып, борбордук жана коомчулук тартипке чалдыруу максатында басма сөз кызматы саналган жана интернет сайтын аркылуу иш-чаралар чагылдырылып, жалпы коомчулукка жеткирүү жана ММКнын өкүлдөрү иш-чараларга катышуусун уюштурулсун дейт аткаруучулар. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча ММКнын Ош шаардык аймагынын мас айдоочулары катышкандыгы катталган жок. Транспорт кырсыктарынын анализинин негизинде наркология кызматкерлеринин жана жол конустарынын дорожный конусы жардамы менен Ош шаарынын төмөнкү жерлеринде чыпкалоочу жалпы жүрүүчү посттор уюштурулсун дейт. Так, Нарматов, мына кайсы көчө эле? Бул Ленин Наматов, все болду. Да, Кыргыз Республикасынын ички жалпы буйругунун максатында 10 бөлүгүнүн 107 пунктунун тараптары ылайык рейдтик иш-чара жүрүп жаткан күндөрү талаптарына ылайык 3 кезексиз өздүк курамы тарабынан атайын каражаттарын анын бекитилген жайгашуусу баракчалары боюнча посттордун коюлуусун жана алардын кызмат өтөөсүн көзөмөлгө алуу жагы Ош шаардык Атабаев жүктөлсүн. Иш мерчемдин толук аткарылышы көзөмөлдө жагы Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Ош шаардык прокуратурасынын башчыларынын орун басарлары жүктөлсүн. Иш мерчемдин толук аткарылышы көзөмөлдө жана тапкан жоктун, таап бериңчи. Документ текшерилсин деген тапкан жоктун. Документ текшерип Жоқ, мас айдоочуга деп эле турбайбы? Не только мас айдоочу өзүңүз деле убакыт сүрөйт. Мындай да, эми ошо без документ айдап жаш көп жаш балдар автоунаа машина ошого байланыштуу. Сиз жөн айдоочулук көбөйбөйүн. Техникалык каттоо жөнүндө документ көрсөтүп коюңуз. Жок. Мен көргөзөм. Ал проблема эмес. Сиз азыр түшүнүп турасыз, менде документ бар экенинчи. Биринчиси, экинчиси, сиз менден документ сураш үчүн бир максатыңыз болуш керек да. Вот эмне максат менин документимди көрүш? Мен мас айдоочу десеңиз, анда мына рейдтик иш-чараңыз бар экен, мен документтеримди берем, наркологическийге барабыз. Мен сиздин мас айдоочу деп айта албайм да. Вот, айта албайсыз. Ошол себептен азыр мен мас айдоочу эмес экениме ынандыңызбы? Ошол жерден вопрос токтош керек болчу. Сиздин токтотконуңуз мыйзамдуу, мен кете беришим керек. Болду. Өзүңүздүн кызматыңызды мындай туура аткарып коюңуз, болду. Болду? Рахмат.